1941-1945 жылдарда болгон кандуу согушту. Согуш ардагерлерин, согушта курман болгондорду эскерип, жыл сайын 9 майда жөө жүрүш, эскерүү концерти жана башка иш-чаралар болот эле. Албетте, улуу ата мекендик согушту, согуш ардагерлерин эскербей коюуга болбойт. Бул мурасты жаш муунга өткөрүп берүү биздин милдет. Жогоруда айтылгандай, биз кубана кайылуу жыл сайын жеңиш күнүн белгилөөчүбүз. Мисалга алсак, улуу жеңиштин 73 жылдыгына карата Нарын районуна караштуу Кубана кайылында жөө жүрүш болгон. Быйылкы жылы жеңиштин 75 жылдыгы. Бул жыл баарыбызды Орозокунов Аскарбек наамындагы сейил багына чогулткан жок. Анын себеби ар бирибизге маалым. Ошол себептен 9 май күнү тартылган 2 жыл мурунку архивдик Кубанак жамааттык мультимедиа борбору жалпы жумура жыпка катуулууну туура көрдү.